Манас шаарынын аймагында түнкү өспүрүм аталышындагы иш-чара боюнча буйрук чыккан. Шаарыбыздын мэри Ормоков Эмисбек Абдижалиевичтин тапшырмасынын негизинде 526 сандуу буйругу чыгып, түнкү өспүрүм аталышында рейд жүрүп жатат. Рейдтин негизги максаты түн ичинде жүргөн жаш өспүрүмдөрдүн коомдук коопсуздугун, ошондой эле мыйзам бузуулардын алдын алуу максатында уюштурулду. Түн ичинде жүргөн бир нече жаш өспүрүмдөр кармалды. Аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, ата-энелерине кабар берилди. Бүгін 14 октябрь 2025 жылы бізде түнкү өспүрүм аталышындагы рейд уюштурулган. Рейд учурунда жаш өспүрүмдөр 18 жашка толуу электер, тагыраак айтканда, түнкү саат 22:00 кийин өз алдынча мыйзамдуу өкүлү жок, өз алдынча максатсыз жүргөн өспүрүмдөр Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө жеткизилди. Алардын ата-энелери чакырылып, ата-энелерине протоколдор түзүлүп, айыппулдары салып берилди.